Видеода башында айтып өтүп кетейин. Билесиңер, ушул машинаны мен таксопарк рулимден айдайм. Машина издесеңиздер, кайсы таксопарктан машина алышты билбесеңиздер, Москвада номерди калтырып коем жигиттер. Чалгыла 2 күн бесплатный аренда болот. Эси менден келсеңиздер, правада комментарий болсо деле чала бергиле жигиттер. Машинанын түрүнөн бар жигиттер. Экономдан баштап бизнеске чейин. Бизнес дагы машиналар бар. Кунчи там, не знаю, вот чалып, зарайна машинаны бронировать этип, ушул таксопарк менен чогуу иштеңиздер. Мен да ушул таксопарктан айдайм ушул машинаны жигиттер. Барып машина алсаңыздар болот. Так, туугандар, 44 минут 2340 сом. 2340 сом. Ассаламу алейкум, такси жамааты. Ассаламу алейкум, туугандар. Короче, биринчи заказды алып келдим. Жумушты баштадык. Саат 14-дө мына 10 болду. Биринчи заказды 10-да таштадым. Эртең мен чыкпадым, конечно. Ну, биринчи пачын жакшы туугандар. Пачын жакшы. Бүгүн жумуш кылайлы, иштейли, эмне болот, кандай болот, силерге ошолорду көрсөтүп берейин Москвада. Жумушта Комфорт Плюстө. Бүгүн анан Toyota Camry'ге шторка заказ кылып койгом, мына передний шторка. Вал берестен 2000 сомго. Ошону заказ кылып койгом, келип калса шторканы. Ну, тонировка, конечно, тонировка болбойт го, но шторка так можно ездить, да? Без палева. Шторканы алабыз. Анан смело иштеп жүрөбүз. Внукова жактамын туугандар. Внукова жакта. Туугандар, Внуковага решила поехать. Мына биринчи заказ 1665 болуп тур. Короче, Внукова жакын экенмин да. Внукова айдадым. Анан мен айттым эле өткөнкү видеода, Внукова барбайм, Внукова барган фил болуп кетсин деп. Короче, дагы кетип атам. Неге дебейсиңер? Мен Внукова алдын, не только Внукова, аэропортторго барып, кофесен күтүп отура берет элем да. Качан кофесен жанса, анан заказ алат элем. Ал статистика болбойт экен. Внуковага, аэропортторго, любой аэропорт бардыңбы? Очередьке кой, всё. Коэффициент болбой заказды алып центр жака айдаш керек. Азыр мына 5-6 километр экен, 10 минутта жетип барам. Мына жакта заказ болбойт. Ошо аэропортко бар, аэропорттон центр жака алайын. Жакшы бир 2000 сом заказ менен чыгып кетип калам. 2000, 2500 болобу, 3000 болобу, 1500 болобу. Короче, нормальный заказ менен чыгып кетем да. Анан жигиттер, не силер, силерди мен вообще түшүнбөй атам да, туугандар. Мени жаман көрөсүңөр, или көрө албастыкпы? Или жакшы видео тарта албайтамбы? Вообще түшүнбөйм туугандар. Эркекче мен колдон келгенче силерге видео тартып атам. Аракет кылтам. Адамдар лайк баспай атасыңар го. Лайк баспай атасыңар. Каналга катталбай атасыңар. Бекер го жигиттер, бесплатный го, бекер. Мындай басып кой. Силер мени көрүп, видеолорум көрүп, кандайдыр полезно болот, кимдир хака кармайт, кимдир настроениясы көтөрүлөйт, кимгедир полезно таксиге чыгам дегендерге андай эмес да туугандар, мындай лайктан басып, каналга катталып, колдоп дегенде. Силерге мен колдоп мындай силер должен эмессиңер мага, туура. Силер должен эмессиңер лайк басып, каналга катталып. Но ошончолук мен видео тартып силерге көрсөтүп, кандайдыр көргөндөр настроениясы көтөрөйт, хака кармайт, өйлөнөт. Лайктан басып каналга катталып койгула, комментарий жазып койгула. Силерден иштеп кетпейт. Бесплатный жигиттер. Мен тартып силерге такси тармагында, может теманы өзгөртүрөбүз, башка нерселер тартабыз. Короче, пока что такси тармагында жүрөбүзбү, ушул системаны тартып көрсөтөрүм. Ошол лайктан басып, ушул видеоду такси группалары таратып, поделиться кылып, короче, каналга өзүңөр билесиңер. Көрүп аткандар по-любому билет эмне кылышты, просто кылбайсыңар да. Ошондой. Силерден сураныч жигиттер. От души бир колдоп койгула. Ушунчалык мына жүрүп, почти 10 000 подписчик болуп кайын деппиз, 10 000. Мен биринчи каналым бар эле, чоң каналым. Азыр канал болгондо уже 50 000 подписчик болуп кетет.
но пешенеде ушул бар экен, ушул жазылган экен. Мен токтободум, мен до конца бардым жигиттер. Ал канал жок болду. Дагы канал ачтым жигиттер. Дагы канал ачып мына 10 000 кылып койдум уже. Ойлоп койгула, ошондо каналым жок болуп кеткенде болду, эми ютубке чыкпайм. Все дегенде азыр эчтеке жок болду эле. Мына карагыла токтободум, до конца кылдым. Жок, мен дагы кылам деп канал ачып, мына 10 000 подписчик кылып койдум, Ал менге чоң мотивация. Серьезно, өзүм аракет кылып добиться еттим. 10 000 подписчик, Инстаграмда почти 10 000ге жетип калайын дедим. Кудайым берем десечи, өзү канча минуста жүрдүм жигиттер. Бул видео блогеристикадан алдын мен машиналарым бар эле, бар жогум бар эле да. Мен кичине минуске кирип калдым эле ошондо. Короче, аны минуске киргенде билет, жестко минуске киргем. Ошондо Новосибирден Москвага кетип жүргөм да, что Москвага барып ошондой кылам деп. Эми ал минустарды кийин интересно болсо кийинки видеодо айтып берем жигиттер. Өтө жестко минус кирип кеткен, машиналарым бар эле, мен машиналарым жок болуп кетти, короче, Новосибирде. Азыр Аллага шүкүр мына бутка туруп мындай нормальный болуп алдым да, Аллага шүкүр. Мындай налыбайм жигиттер. Силер колдоо, видеолорду лайк басып көрүп атасыңар. Жакшы комментарий, жаман комментарий жазгандарга баарыңарга чоң рахмат жигиттер. Сүйлөйт, ушул сөздөр келип калды, сүйлөп коюп атам да. Ал силерге не интересно болсо керек бул сөздөр, но мен үчүн өтө чоң мотивация, потому что бул жетишиш, 10 000 подписчик кылыш өтө оңой эмес экен туугандар. 10 000, 20 000 канча болсо деле кылыш оңой эмес экен, потому что мен бул ютубка канча душам киргиздим, жинди болдум, клоун болдум, башка нерсе болдум. Ну, все равно добился, да, что 10 000 подписчиков набрал. В Инстаграме 10 000 уже почти. Чоң рахмат жигиттер. Алла шүкүр, жашоодо бар жок жетет. Колдоп койгула. Көп сүйлөп койдум окшойт жигиттер. Кеттик, аэропортко барайын. Так, туугандар. Аэропорттон деле заказды алдык. Короче, дайымгыдай эле карагыла, мына коэффициент жанып калды. Мен 5 коэффициент алдым. Өчүртка турбай, коэффициент күтпөйүн десем, заказ алышым менен коэффициент жанып калды го, жетим. Өлдү го бул жагы эми. 5 коэффициент кетебиз экен да. Коэффициент жанып калды, мына карагыла. Аэропорт, Внуково. Өлкөсүнө кетип калайын ушул жерден. 5 коэффициент болсо деле. Адам көп, таксистер көп чото. Айта. Аварийкени эми жакпайт азыр, рахматам айтпайт. Көрдүңөрбү, мынандай водительдер бар да, пропускать этсең, от души братан деп айтпайт. По-любому өзүбүздүкилер да, башка ким болот? Аэропорттон деле заказды алып келдим. Мен мына заказды карагыла. Болбогон заказ 14 минут 988 сом. Мен бир 2-3 минут соң заказ кармайын дедим беле аэропорттон. Так, не мына? Чото болбой койду го. 10 километр. Аэропорттон Внуководан 10 километр. 15 минутта таштап койдум. Эми, короче, айдайбыз эми аэропорт кылбай эле берген заказды алайынчы. Коэффициент өчүп калды го. Берген заказды алайын. Короче, жигиттер, белорусскийге заказ алып келдим эле. Мынерде байрам болуп атпы, 22 июнга. Эмне болуп ат бул жерде билбейм. Тиякта дагы бар экен. Москванын карагыла, движуха вообще жестко. Өтө сонунда. Мына жетим ити менен жүрөт. Мына дагы. Мен машинаны о жерге парковка кылып койгом.
Короче, билбейм тугандар бул жерде эмне болуп атат. Иштеп эле жүрөм мына жерде көрүп коюп. Кеттик машинаны ишке чыгайлы. Мына мен машинам турат жигиттер. Опа, тугандар, Ярославский, Ленинградский вокзал, Казанский вокзал. Жигиттер, өтө сонун случай болуп калды азыр. Белорусский вокзалда отурдум эле баягы заказды күтүп, заказ таштап, кичине айланып, чай пай ичип дегендей. Анан бир военный экен. Короче, войнадан келиптир. Ленинградский вокзалга таштап кой дейт. Канча эресин десем, берем кыжалат болбой таштап бер дейт. Билерсиз го, аларда акча көп. Мына 200 сом, 1000, 2000, 3000 жигиттер. Яндекстан 3800, 3000ге таштадым, Мына Ленинградский вокзалга алып келдим. Ленинградский пробка турат жигиттер. Карагыла, вообще забито. 3000 сомге 20 минут, 3200ге 20 минут тап кеп койдум тугандар, 3200 тиякта, 3800 биякта дейби, эмне дейт, ошондо 6000, 7000 ровно. Вокзал полный пробка жигиттер, карагыла. Эми линия чыгайын десем, линияда жигиттер коэффициент вообще 0 экен. Мына Ярославский мен Ленинградский вообще пробкада тугандар, стройка кетип атат окшойт. Жарым сааттей вактым кетти эмне жерде турып. Короче, 20 минутта 3200 сом. Украинадан келиптир окшойт. Ранена мен Путуда ранена бар экен. Поехали, ты меня довези дейт. Акчасын айттым да, сколько дашь десем, поехали дейт. Не переживай, я тебя дам дейт. Быстрее меня да дейт. Поехали дейт. Акчаны без проблема дейт акчадан. Анан келгенде, билбейм дейм, канча болот дедилер, бере бер десем. Мынандай акчаны чыгарды го жигиттер. 1000 сомдуктар, 5000 рубльдар. Мынандай чыгарып туруп, ичине үчөөнү алды да, анан дагы мелочевка 100 сом, 200 сом да, 200 сомду алды да 100дөн. Жетеби дейт, 20 минутта. Конечно, жетем деп. Айтпагыла ана шака 5 кол тугуп алыпсың деп. Өзү берди, мен алдым жигиттер. Биз жумуш ушундай. Как рыбалка, поймаешь, повезло, не поймаешь, не повезло. Ушундай биз такси жумуш. Яндексте 3 заказ, 3800, бул жакта 3200, 7000. Классно, мощно. 7000 уруп коесуң го. Нормальный. Эми секен үйгө айдаш керек болуп атат тугандар. Үйгө айдасамбы? Так, опа, тугандар. Так, жумуш түгөндү, 7000 иштедим. Бүгүнкүгө жетет жигиттер. Көп иштейм дебедим эле бүгүн. Болушунча иштейм. Короче, ушундай видео болду, болушунча силерге тартып көрсөттүм жигиттер. 7000ден примерно 1000 сом бензин кетти. 1000 сом кеткен болсо кетти, ошондой 1000 сом жетпейт. Азыр машинаны тазалап, мойка кылып, заправить кылып, даяр кылып койдум. Эртеңден дагы чыгып пакайт этип жүрөбүз. Ушул видео тарткан күнүм билбейм эмнеге ушундай видео тарткан күнүм жакшы иштей албайм да. Потому что мына видео тартып, монтаж этип, ошо вакыт көп эле время кетип калат да. Видео тартам, ошо иштей албай атам да. Видео тарткан күнүм анча иштей албайм да. А так 7000ден 5000, 6000 таза калган мага. Мынандай жетет. Кирип, эс алып, эртеңки кайта как положено жумуш кылып иштейбиз жигиттер. Бардыңарга чоң рахмат жигиттер. Болушунча видео тарттым, болушунча силерге көрсөттүк дегенде. Эртеңден чыгып кайта ишти кыла беребиз. Каналга катталып, лайктардан басып, оюңарды жазып кеткиле. Силерде жумуш кандай болуп атат? Ойлонуп, Москвага барайынбы таксиге, барсам болобу дегенде. Жигиттер, ойлонуп жүрсөңөр, ойлонуп жүрө бересиңер. Тарс кылыш керек. Да, нет, надо делать туганда. Ошондой. Либо да, либо пропан. Ошондой. Машина дая, короче, шторка эртең келет экен жигиттер, бүгүн келбеди шторка. Машина заряженный.
байкап койгула. Эртең шторга келип калса жакшы болот. Короче, заправканы кылып койгом. Заправка кылып койдум. Машина таза эле туугандар. Машина таза эле. Эми секейин кирип эсте алабыз. Так, ассаламу алейкум жамаат, такси жамааты барлыгыңарга ийгилик.